Mahmud bin Labid radiyallohu anhu риваят қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах қайсы бір қауымды жақсы көрсе, аны сынауға салады. Кім сабыр қылса, ал үшін сабыр. Ал эми кім сабырсыздығын көрсетсе, ал үшін сабырсыздық қана болады. Анас радiyallohu анхудан риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Сооптың көптігі сынауының қаттылығына жараша болады. Қаншалық қатты сынау болса, ошончолық көп сынау болады жана Аллах қайсыл қауымды сүйсе, аларды сынауға салады. Ким разы болса, Аллах тағала андан разы болады. Ким наразы болса, Аллах тағы андан наразы болады. Муса бин Саад радiyallohu анху өзінің атасынан риваят қылады: Мен бардық елдерден кимге көбірек сынау болады деп сұрағанымда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Пайғамбарларға андан кейін даражасы менен дин жағынан абзел кишилерге сынау болып тұрады. Егер дини амалы алсыз болса, ошого жараша Аллах аны сынайды. Пендеге үзгүлтүксүз сыноолор келе берет. Акыры ал ушулап алда жер үстүндө басып жүрөт. Анын үстүндө эч кандай күнөөсү калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллахтын алдында пенденин бир дайындалган орду, макамы болот. Амал жардамы менен пенде ошол макамга жете албайт. Аллах ошол пендесин дене же мал түрүндөгү сыноого салат же бала чакасына сыноо берет. Андан соң ал сабыр кылса, Аллах ал үчүн чечип койгон макамга жеткирет. Кайгы жана кыжалачылыктардын себебинен күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Айшадан радiyallohu анха риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Пенденин күнөөсү көбөйүп кетсе, анын күнөөсүн жууй турган эч кандай амалы болбосо, Аллах таала аны кайгыга салат. Анан ошол кайгынын себебинен анын күнөөлөрүн кечирет. Имам Тирмизи рахматуллаху алейхи риваят кылат. Абу Хурайра радiyallohu анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Күнөөлөрдөн кээ-бир күнөөлөр ушундай болот. Намаз, орозо аларды кетире албайт. Ажылык, умра дагы кетире албай калат. Андан соң ырыскы издеп кыйналгандагы келген кыжалачылыктары күнөөлөрүнүн жуулуусуна себеп болот. Баледен эң жогорку даражанын берилүүсү. Бир киши пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам сурады: Менин мал дүйнөм жок болду жана мен ооруга дуушар болдум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кыйынчылыктарга дуушар болбогон пендеде эч кандай жакшылык жок. Аллах кайсы бир пендесин сүйсө, аны кыжалачылыкка салат. Анан ал сабыр кылып, бийик даражаларга татыктуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах таала кээ бир пенделерин эң жогорку даражаларга жеткирүүнү каалайт. Бирок амалдагы кемчиликтердин себебинен пенде ошол даражага татыктуу боло албайт. Ошондо анын денесине оору жеткирип, аны сынайт. Мунун бардыгы ал ага сабыр кылып, ошол даражага татыктуу болуусу үчүн. Баш ийген пенделерине болгон кыйынчылыктар. Бале ар күнү бүгүн ким тарапка жүздөнөйүн деп сурайт. Аллах таала айтат: Мени жакшы көргөн, мага баш ийген пенделерим тарапка. Сенин себебиңден элдердин эң жакшыларын жанчып, алардын сабырын сынаймын. Алардын күнөөлөрүн кетиремин. Сенин себебиңден алардын даражаларын бийик көтөрөмүн. Жакшы абалда күнүнө Аллахтан сурайт: Бүгүн мен кайсыл тарапка жүздөнөйүн? Аллах таала айтат: Менин душмандарым жана мага тоң моюндук кылгандар тарапка. Мен алардын тоң моюндугун жана күнөөлөрүн ашыкча кылууну каалаймын. Сенин себебиңден аларды капысынан кармап, сенин себебиңден алардын бекапарлыгын көбөйтүүнү каалаймын. Абу Хурайрадан радiyallohu анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах таала кайсыл кишиге жакшылыкты кааласа, аны кыйынчылыктарга дуушар кылат. Сухайбтан радiyallohu анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ыймандуу пенденин мамилеси өтө таң калыштуу. Анын ар бир мамилеси жана ар бир абалда ал үчүн жакшылыктын үстүнө жакшылык берилет. Ыймандуу адамдан башка эч кимге бул нерсе берилбейт.
Егер аға қубаныч, рахат, тынчтық жетсе, ал өз Раббисіне шүгір келтірет. Жана бұл ал үшін жақшылықтың үстіне жақшылық болады. Егер аға қандайдыр бір қиынчылық же, қыжалачылық жетсе, ал аны дағы өзінің берешен Раббисінің жазғаны жана, аның қаулысы деп, чын жүректен ишеніп аға сабыр қылат жана, бұл сабыр дағы ал үшін тұрушы жақшылық жана берекеге себеп болады. Абу Умамадан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала періштелеріне айтады: Барғыла, менің пенделеріме көп қиыншылықтарды салғыла. Андан соң пенде ошал абалда Аллах Таалаға мақтау айтса, періштелер қайра қайтып Аллахқа келіп айтышады: О, бізден Раббибіз, біз сізден өкіміңізге жараша аға қиыншылықтарды жеткірдік. Ошонда Аллах Таала періштелерін айтады: Силер бара бергіле, мен өзімдің пендемден жалынып жалбарғанын ұғуны жақшы көрем. Анастан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала қайсы бір пендесін сүйсе, же аны өзгөчө сүйсе, балени аға өтө көп жөнөтөт, жана өтө көп балени аға ағызат. Андан соң пенде дуа қылып, мындайча арыз мұңын айтат: О, менің Раббим! Аллах Таала айтат: Эй, менің пендем, мен даярмын, өзімнің бардық мейірімдүүлік жана берешендігім менен. Қайсыл нерсени менден сұрасаң, мен аны саға беремін. Андан соң анын эки сүрөтү бар. Биринчи, же сен сұраған нерсени дароо беремін, же аны өз алдыма сақтап коёмун. Эсепсиз сооп. Анас бин Маликтен радиаллаху анху риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Қиямат күні тараза тұрғызылып, намаз оқығандар чақырылады. Таразалар менен тартылып, аларға толық сооптор берилет. Андан соң орозо кармагандар чакырылып, аларга да тараза менен тартылып, толық сооптор берилет. Андан кийин зекет берүүчүлөр, кайыр садака кылуучулар да чакырылып, аларга да таразалар менен тартылып, толық сооптор берилет. Андан соң ажылар да чакырылып, аларга да таразалар менен тартылып, толық сооптор берилет. Андан соң сыноо жана балеге кабылган элдер чакырылып, аларга тараза да коюлбайт жана эсеп китептен эч бир дептери ачылбастан туруп, сооптор эсепсиз аларга жаадырылат. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду: Чындыгында сабыр кылуучуларга, кыйынчылык жана сыноолорго дуушар болгондорго сыйлыктары эсепсиз, өлчөөсүз берилет. Зумар сүрөсү 10-аят. Ошондо жакшы абалда жыргап куунап жүргөн элдер сыноого кабылган элдердин урматталганын, сыйланганын көрүп мындайча арман кылышат: Аттиң, дүйнөдө биздин денелерибиз кайчылар менен кыркылганда. Кыйынчылык келген учурда же башка бир учурда ошол кыйынчылыкты эстеп, инна лиллахи деп оку. Хусейн бин Алиден риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимге кандайдыр бир кыйынчылык жетсе, андан соң бир канча убакыт өткөн соң, ошол кыйынчылык эсине келсе, мейли канча узун убакыт өтүп кетсе да, андан соң ал инна лиллахи ва инна илейхи роджиунду окуса, Аллах ал үчүн кыйынчылык биринчи жолу келген күндө канча сооп жазган болсо, ошончо сооп жазат. Ооруган абалда арыздануу. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала айтат: Мен өзүмдүн ыймандуу пендемди сынаймын оору менен. Андан соң ал кабар алганы келген кишилерге мен жөнүндө арызданбаса, мен аны ошол кыйынчылыктан азат кылам. Башкача айтканда, ооругандан кийин ден соолук берем. Анан анын этинен жакшы эт, анын канынан жакшы канды алмаштырып беремин. Андан соң ал жаңыдан амал кылат. Башкача айтканда, өтүп кеткен күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилген болот. Ибн Аббастан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимдин мал дүйнөсүнө же жанына сыноо келсе, ал аны жашырып койсо жана элдерге аны айтып арызданбаса, Аллахка аны кечирүү важип болот. Санжарадан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимге берилсе, ал ага шүгүр кылса, ал сыноого салынганда сабыр кылса, зулум кылып коюп истихфар кылса, ага зулум кылынса кечирип жиберсе,
Андан соң пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам унчықпай қалды. Елдер айтышты: "О Аллахтың елчisi, аға қандай сауап беріледі?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ошолар үшін тынчтық болады, алар тура жол табуучылар." Анам сүрөсү 82 аят. Сыноо келген учурда сабырсыздык кылбоо. Bir kişi пайғамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Сыноо келген учурда кайсыл нерсе соопту жууп кетет?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сабырсыздыгын көрсөтүү." Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чындыгында bir коомго бале жана сыноо келет. Анан алар сабырсыздык кылышат, коркушат. Ошол сыноонун себебинен аларга эч кандай сооп берилбейт. Bir мусулман алардын алдынан өтөт жана алардын ушул сыноосун көрүп, инна лиллахи ва инна илейхи раджиунду окуса, Аллах Таала ошол өтүүчү кишиге сыноого кабылгандарга бериле турган соопту жазат." Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах Таала кайсы бир коомду сүйсө аларды сыноолорго салат. Анан кайсы бир киши сабыр кылса, сабыр ал үчүн өтө жакшы жана ким сабырсыздыгын көрсөтсө, ал үчүн сабырсыздык гана." Дагы бир риваятта мындайча келген: "Ким капа болсо, ал үчүн Аллахтын наразылыгы бар." Ибн Масуддан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким жүзүнө урса, жакасын тытса жана надандыктын кошокторун айтса, ал бизден эмес." Bir адам пайғамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Кыйынчылык келген учурда кайсыл нерсе соопту кетирет?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Адам өзүнүн оң колун сол колуна урса, сабырсыздык кылып колун колуна уруу. Ал эми сабыр кыйынчылык башталган учурунда болот. Ким Аллахтан ыраазы болсо, ал үчүн Аллахтын ыраазылыгы бар. Ал эми ким наразы болсо, ал үчүн Аллахтын наразылыгы болот." Ооруп жүргөн күндөрдө Аллах Таалага мактоолорду айтуу. Пенде ооруп жаткан кезде Аллах Таала анын алдына эки периштени жөнөтүп, мындай деп айтат: "Ага көңүл буруп карагылачы. Кабар алганы келген кишилерге эмне деп жатат." Андан соң, эгер ал оорулуу пенде абалын сураганга келген адамдарга өзүнүн абалына Аллахка мактоо айтса, периштелер ошол айткан сөзүн Аллахка жеткиришет. Аллах өзү көбүрөөк билүүчү болсо да, периштелерге айтат: "Эгер мен ага өлүм берсем, анда мен аны бейишке киргизем. Эгер ага шыпа берсем, биринчи этинен жакшыраак этти, биринчи канынан жакшыраак канды ага берем жана анын күнөөлөрүн кечирем." Ооруган күндөрдө кыла албай калган амалдарына берилген сооптор. Макхул радиаллаху анху риваят кылат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Пенде ооруп калган кезде сол жактагы периштеге айтылат: "Калемиңди токтот." Оң жактагы периштеге айтылат: "Бул кылып жүргөн амалынан көбүрөөк жаз. Анткени мен аны жакшыраак билем, өзүмдүн пендемди. Жана мен гана аны ушул оору менен кармадым. Азыр эми ал амал кылууга күчү жетпей жатат." Абу Муса радиаллаху анху риваят кылат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Пенде ооруп калган кезде же сапарда жүргөн кезде Аллах Таала ден соолугу бар учурда жана өз жеринде жүргөн абалда ага берген сообун жазат." Имам Ахмадтын рахматуллаху алейхи bir риваятында келген. Ибн Масуд радиаллаху анху пайғамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат: "Имандуу адамга таң калабыз жана оорунун себебинен оорудан коркконуна таң калабыз. Эгер ал ооруп жүргөн кезде ага канча сооп жазыларын билгенде, өмүр бою ооруп жүрө бергенди жактырат эле." Андан соң пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү башын асман тарапка көтөрдү да күлдү. Кимдир бирөө сурады: "О Аллахтын элчиси, эмне себептен сиз башыңызды асман тарапка көтөрүп анан күлдүңүз?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен эки периштени көрүп таң калдым. Алар пендени намаз окуй турган жеринен издеп жатышты. Анан аны таба албастан Аллахтын алдына кайтып барып, мындайча арызын айтышты: "О биздин Раббибиз, сенин баланча пендең
Күні түні қылған амалдарын біз жазып жүретілік. Анан біз сенің оорунун жиби менен анын қолын байлап қойғоныңды көрдік. Ошондо Аллах Таала айтат: менин пендем күн түнде қандай амал қылған болса, ошонун баарын жазгыла. Ал қанша амал қылған болса, андан бир азда кемитип койбогула. Ага барабар сооп берилет. Мен аны тосып койдум. Ал ооруп, амал кыла албай жатат. Анын сообу менин жоопкерчилигимде. Абдулла бин Умардан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: елдерден кайсы бир киши дененин кайсы бир оорусу менен сыналса, Аллах Таала амал жазган периштелерге өкүм берет. Күн түндө менин пендем менин ушул байлоомду калганыга чейин ага кылып жүргөн жакшы амалдарын жазгыла. Качанга чейин ал ооруй берсе, оору аны амалдан тоса берсе, ошончого чейин сооп жаза бергиле. Ар кандай ооруларга бериле турган сооп. Ысытма. Жабирден радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Саибден радиаллаху анху алдына келип мындай деди: "Эй, эмне болуп жатат? Титиреп жатасың?" Ал айтты: "Ысытма. Аллах буга береке бербесин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ысытманы жамандабаа. Анткени бул адам баласынын ката кемчиликтерин от темирдин кирин кетиргендей кетирет." Хасан бин Алиден радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала бир түндүк ысытманын себебинен момундан бардык күнөөлөрүн кечирет. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ысытманын себебинен келген өлүм шейит өлүмү. Баш оору. Абдулла бин Амардан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимдин башы Аллах жолунда ооруса жана ал Аллахтан сооп үмүт кылса, Аллах Таала анын мурдагы өтүп кеткен күнөөлөрүн кечирет. Талма оорусу. Абу Мамадан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы пенде талма оорусунун себебинен жыгылса, Аллах ошол пендесин ал оорунун себебинен күнөөлөрдөн тазалап тургузат. Сокур болуу. Ирбас бин Сариядан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала айтат: мен өз пендемдин эки көзүн алып койсом, ошол абалда ал өзүнүн көздөрү жөнүндө сараңдык кылат. Башкача айтканда, көзүнүн түбөлүккө көрүүсүн каалайт. Мен ал үчүн бейиштен башка нерсеге ыраазы эмесмин. Бирок шарт ушул: ал ошол абалында мени мактаса. Айша бинти Кудамадан радиаллаху анха риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсыл бир момун пенденин эки көзүн алып, андан соң аны тозокко таштоо Аллахка жакпайт. Ар кандай оорулар менен каза тапкандардын даражалары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах жолунда өлгөндөн башка 7 түрдүү шейиттер бар. Биринчи, ич оорусу менен көз жумган шейит болот. Экинчи, сууга чөгүп өлүүчү шейит. Үчүнчү, намуния, айыкпаган оорулар оорусу менен өлгөн киши шейит. Төртүнчү, чума оорусу менен ооруп каза тапкан киши шейит. Бешинчи, отко күйүп жан берген киши шейит. Алтынчы, кайсы бир нерсенин астында калып өлгөн киши шейит. Жетинчи, аял боюнда бар абалында нифас төрөттөн кийинки этеккири келген учурда каза тапкан болсо, ал дагы шейит болот. Мусапырдын оорусу. Ибн Аббастан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мусапыр адам ооруп калса, андан соң оң жак сол жагын алды артын карап баштаса, эч бир тааныш билиш адам көрүнбөсө, Аллах Таала анын өтүп кеткен күнөөлөрүн кечирет. Бейтаптын дуасы кабыл. Ибн Умардан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: оорулардан кабар алып тургула жана алардан өзүңөр үчүн дуа сурагыла. Анткени ооруган адамдын дубасы кабыл жана анын күнөөсү кечирилген. Дагы бир риваятта келген. Умар разияллаху анху риваят кылат.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер ауырған адамдың алдына барған кезде, аға өзіңер үшін дуа қыл деп өтінгілі. Анткени уурулуу кишинин дубасы периштелердин дуасы сыяктуу." Ибн Аббастан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ауырған кишинин дуасы ал ден соолукта болгонго чейин кайтарылбайт." Дарылануу жана дуба кылуу. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чындыгында Аллах Таала кайсыл ооруну жараткан болсо, ошол оорунун да дарысын жараткан. Ошондуктан силер дарылангыла." Усама бин Шариктен радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй Аллахтын пенделери, ооруган учурда дарылангыла. Анткени Аллах Таала ар бир оорунун дарысын түшүрбөй койгон эмес. Бирок бир оору ал картаюу. Жеңилдикке дуба кылуу." Абу Бакырдан радиаллаху анху риваят. Аллах Тааладан жеңилдикти жана кечиримди сурай бергиле. Анткени якын, чыныгы ишенимден кийин жеңилдиктен өткөн белек силердин эч кимгерге берилген эмес. Башкача айтканда, чыныгы ишенимден кийин жеңилдик жана саламаттыктан өткөн чоң жакшылык жок. Ибн Аббастан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аббас радиаллаху анхуга айтты: "Эй Аббас, эй пайғамбардын агасы, жеңилдикке көп дуа сурап жүр. Аллахтан кыжаалатчылыктын кетүүсүн күтүү ибадат." Сыноо келген учурда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан дуасы. Умму Салама радиаллаху анха айтат: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кыйынчылык келген учурда бул дуаны айттырат эле. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аллахумма индака ахтасибу мусибати фа аджирни фиха ва абдилни хайран минха ва абдилни биха хайран минха. Умму Салама радиаллаху анха айтат: "Менин жолдошум Абу Салама көз жумган кезде мен бул дуаны окудум, бирок анын ордуна жакшырагын бер. Ушул сөздү айтып дилим токтойт эле. Анткени мен өз дилимди айтат элем. Абу Саламадан жакшырак ким болмок эле? Анын ордуна Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берлери ойыма да келген эмес." Умму Салама радиаллаху анха айтат: "Мен дилиме мажбурлап мындай деп айттым: О Аллах, мага Абу Саламанын ордуна Пайғамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам бер." Кыйынчылык келген учурда намазга жүздөнүү. Жашоо кыйынчылыктардын жана жеңилчиликтердин очогу. Бул дүйнөдө тынчтык жана бейпилдикти табыш үчүн кыйынчылыктар жана каттуулуктарды басып өтүү керек болот. Акыйкат сөз ушул: жашоодо күнүнө келе турган кыйынчылыктар жана тоскоолдуктар менен күрөшүү бул чоң өнөр. Ким ушул өнөрдө чебер болсо, ал кыжаалатчылыктарды чечет жана тоскоолдуктарды ашып өтөт. Алдыда биз ушундай бир жолдорду баяндайбыз. Ошол жолдор менен сиз кыжаалатчылыктардан чыгуунун жолун үйрөнө аласыз. Хузайфадан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам качан бир кыйын иш келсе, дароо намазга жүздөнөт эле. Сиз дагы кыйынчылык келген учурда Пайғамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө амал кылыңыз да, анан Аллахтын жардамын түшкөнүн көрүңүз. Кыйынчылыктарга туура көңүл бурулбаган кезде кыжаалат кылат. Кандайдыр бир кыйынчылык келсе, ага кош көңүл мамиле кылбастан, ысыгында аны чечүүнүн жол жобосун ойлоо керек. Чындап ишениңиз, кыйынчылыктар сизди жеңе албайт. Жөнү жок кыжаалат болбоңуз. Тескерисинче кыйынчылык келген учурда ойлонуңуз. Сиздин катылып жаткан жөндөмдүүлүгүңүздү иштете турган мүмкүнчүлүк келди. Өзүңүзгө өзүңүз кайрылып айтыңыз: жүрөк терөө, аракетте берекет. Бардык кыжаалатчылыктарда Аллахтан истихфар, кечирим суроого кызыктыруу. Ибн Аббастан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким истихфарды бекем тутса, Аллах Таала ал үчүн ар бир тар жерден кеңдикти жана ар бир кайгыдан кутулуунун сүрөтүн чыгарат. Ошондой эле ага ал ойлобогон жерден рызкы берет." Күнөөлөрдүн себебинен баленин келүүсү. Абу Мусадан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Пенденин денесинде жөнөкөй жара болсун же, андан аз же андан көбүрөөк ыза жетсе,
Ал бир гана анын күнөөсүнүн себебинен гана болот. Ал эми Аллахтын кечирими өтө көп. Башкача айтканда, ар бир күнөөнүн ордуна кыйынчылык жете бербейт. Көпчүлүк күнөөлөр кечирилет. Ал эми биздин көзүбүзгө тоодой болуп жаткан кыйынчылыктар кээ бир күнөөлөрдүн себебинен болот. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аятты окуду. Эгер силерге бир кыйынчылык жетсе, ал силердин колуңар менен кылгандардан жана ал көптөрүн кечирет. Шура сүрөсү 30-аят. Башкалардын кыйынчылыгына кубануу. Василия радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен өзүңдүн бир тууганыңдын кыйынчылыгына сүйүнбө. Болбосо Аллах ага райым кылат. Анын кыйынчылыгы кетет жана сени кыйынчылыкка дуушар кылып коет. Ыймандуу адам өзүнүн бир тууганынын кыйынчылыгына кубанбайт, мейли ал душманы болсо да." Дагы бир хадисте келген: "Ыймандуулар бир дене сыяктуу. Дененин кайсы бир мүчөсү ооруса, толук дене аны сезет жана тынчы кетет." Оорунун себебинен күнөөлөр кечирилет. Абу Айюб Ансарийден радиаллаху анху риваят: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир ансар сахабадан кабар алганы барды. Ага эңкейип анын абалын сураганда ал айтты: "О Аллахтын элчиси, 7 күндөн бери уйкум жок." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй менин бир тууганым, сабыр кыл. Сен күнөөлөргө кандай кирген болсоң, ошондой чыгып жатасың." Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооргандагы көз ирмем убакыттар күнөө кылган учурларды жок кылат." Күнөө кылуу кыйрап жок болууга себеп. Уммул муминин, момундардын энеси Зайнаб бинте Жахш радиаллаху анха айтат: "Мен пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам сурадым: Биздин арабызда жакшы адамдар болгон учурда да биз кыйрап жок болобузбу?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Ооба, күнөө жалпы болсо." Бул хадистен түшүнүп, элдердин арасында бузукулук, күнөө иштери үстөмдүүлүк кылса, эсептелүү жакшы кишилердин амалдары жана алардын бар болуусу кыйрап жок болууну тосуп кала албайт. Күнөө, бузукулук жана чоң күнөөлөр көбөйүп, жалпы болуп кетсе, жакшы пенделер мындай эле кылып кыйроо жок болуу келет. Кыйрап жок болуу бир гана күнөөкөрлөргө эмес, баарына бирдей түшөт. Кыянат кыйрап жок болууга себеп. Убада радиаллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах Таала кайсы бир коомду өнүктүрүүнү кааласа, ал коомдо орточулукту жана пакизалыкты пайда кылат. Ал эми кайсыл бир коомду жок кылууну кааласа, аларга кыянаттын дарбазалары ачылат. Андан соң алар өздөрүнүн аракеттерине жыргап куунап жүрө беришет. Анан капысынан аларга азап түшөт." Хасан радиаллаху анху: "Кимге кененчилик кылынса, ал бул менин кыйрап жок боло турган чатырым деп түшүнбөсүн. Мындай адам түшүнүктүү адам эмес жана кимге жашоосу тар болуп баратса, тарлык кылынса, ал муну мен үчүн Аллахка кайрылуу үчүн дагы эле мүмкүнчүлүк бар деп жүрө бербесин. Эгер ал ушинтип жүрө берсе, ал түшүнүктүү киши эмес." Абу Хурайранын радиаллаху анху ысытмага кылган дуасы. Абу Хурайра радиаллаху анху бир жолу дуа кылды: "Эй Аллах, ысытма токтосун, эч бир убакыт түшпөсүн. Бирок мен жумага жана намазга барып турайын. Үзүрлүү болуп бара албай калбайын, бирок ысытма ар дайым болуп турсун." Андан соң ысытма токтоду. Сахабалар Аллахка жакын болгондуктан алардын дуалары кабыл болгон. Мечитке бара берди, бирок ысытманын үстүнө ысытма болуп, өңү өзгөрүп күйүп баштады. Курап баштаган учурда анын бул абалын көрүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Абу Хурайра, абалың кандай?" Мен айттым: "О Аллахтын элчиси, сиз ысытманын артыкчылыктарын айттыңыз эле. Мен Аллахтан дуа кылдым. 12 ай менин ысытмам чыгып жүрдү." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллахтын пендеси, бул ысытманы өзүң сура деген эмес элем да. Тескерисинче мен айткан артыкчылыктардын мааниси ысытма келсе сабыр кыл. Мен сага кыйынчылыктарды өзүң сурап ал деген эмесмин." Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды. Анан анын ысытмасы кетти. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллахтан дүйнө акыреттин жыргалчылыгын сурап жүр." Садаканын жардам менен кайгыдан кутулуу.
Bir hadисте келген, өз қыжалатшылығыңарды жана, қайғыңарды садақа менен кетіргіле. Анын себебінен сілерге зиян бере тұрған нәрсе да кетет жана, дұшманыңарға қаршы сілерге жардам берет. Қысқасы көптеген риваяттарда келген, садақа балелерді кетірет. Бұл заманда мұсылмандарға алардың амалының себебінен туыш тараптан ар түрді балелер үстемдік қылып тұрған кезде садақаны өте көбейту зарыл. Бирок өкүнүчтүү нерсе, биз ушул абалдарды көздөрүбүз менен көрүп туруп да садакага көңүл бурбай жүрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: садака берүүдө шашылгыла, анткени бале садакадан өтпөйт. Башкача айтканда, эгер бале же бир кыйынчылык келе турган болсо, ал садаканын себебинен артта калат. Хадисте келген, өз ооруңарды садака менен дарылагыла. Тажрыйбада ушул нерсеге күбө. Садаканын көптүгү менен оорудан шыпа табылат. Bir hadiste келген, садака менен ооруларды дарылагыла. Анткени садака түрдүү ооруларды да кетирет, соопторду көбөйтүп, өмүрдү узартат. Bir hadiste келген, садака берүү 70 балени тосот. Алардан эң аз даражасы агала пес оорусу. Bir hadiste келген, садака жамандыктын 70 дарбазасын бекитет. Дагы bir hadiste келген, садака Аллахтын ачуусун кетирет жана жаман өлүмдөн сактайт. Алымдар жазышат, садака өлөр учурда шайтандын азырыгынан сактайт жана каттуу оорунун себебинен шүгүрсүздүк кылган сөздөрдү тилден чыгаруудан сактайт жана капыстан келген өлүмдү тосот. Кыскасы жакшы акыбетке жардамчы болот. Ооруган киши үчүн периштелердин сүйүнчү кабары. Ибн Абу Дуня рахматуллах алейхи Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы бир мусулман ооруп калса, Аллах Таала 2 периштени дайындайт жана алар Аллах ошол кишиге өлүм же ден соолукка чечим чыгармайынча аны менен чогуу болушат. Андан соң ооруган адамды кабар алганга келген кишилер: сен кандайсың деп сурашса, эгер ал Аллахка шүгүр мен жакшымын десе, периштелер ага айтышат: сага сүйүнчү, сенин каныңдан жакшыраак кан, сенин ден соолугуңдан жакшыраак ден соолук болду. Эгер ал каттуу кыйналып жатам десе, анда периштелер айтышат: сага сүйүнчү, сенин жаман каныңдан жаман канга, сенин бул ден соолугуңдан жаман ден соолукка жана бул кыйынчылыктан узун кыйынчылыкка. Ханнан деген сөздүн түшүнүгү жана мааниси. Ханнан деп бирөө наразы кылам десе да наразы кыла албайт. Башкача айтканда Аллах Таала пенделерин өзүнөн алыстата койбойт. Ошол себептен кайсы бир пенде Аллахтан коркуудан бейкапар болуп калса, Аллах аны өзүнө жүздөндүрөт. Кээде анын ишине кыжаалатчылык, кээде анын ден соолугуна кыжаалатчылык, кээде башка бир кыжаалатчылык. Бул кичине чоң кыжаалатчылыктардын келгенинин себеби пендесин ойгонсун деп жана мага кайрылсын дегени. Бул жерде бир Аллахка жакын киши терең мазмунду жазган. Аллахтын заты таза. Ал өзүнүн пенделерин кыжаалатчылыктардын жибине байлап, өзүнө карай тартып турат. Кандай эле балык ууга чыккан кишиден алыс качат, ал аны өзүнө карай жакындатып тартат. Ошондой эле пенде өзүнүн күнөөлөрү себептүү Аллахтан алыстайт. Аллах Таала анын абалдарын аны кыжаалат кыла тургандай кылып коет. Анан ал Аллахтын астынан дуа кылып баштайт. Караңыздар, Аллах Таала ыйык Куранда канчалык кооз сөздү айткан. Эй менин пенделерим, кайда баратасыңар? Дагы бир жерде Аллах Таала айткан: эй инсан, сени өзүңдүн жоомарт эгеңден алыстоого эмне түрткү болуп азгырды? Инфитар 6. Мисалы, эне өзүнүн баласын эркелетип, өзүнүн айтканын кылдыруу үчүн мындай дейт: балам, сен өзүңдүн энеңден наразы болдуңбу? Башкача айтканда, сен менден неге наразы болуп жатасың дейт. Кыйынчылыктар жана Аллахтын рахматы. Кыйынчылыктар келген кезде Аллахтын мээримин күтүү ибадаттардын эң абзели. Сиз көрүп жүрсөңүз керек. Көпчүлүк элдер сүйлөшүп олтуруп калышса, мындай деп айтышат: таксыр, өтө көп дуа кылам, абал өзгөрбөй жатат. Кыжаалатчылыктар жанымды койбой, ушунча убакыт өтүп кетти. Эми бул хадисти бир аз ук.
Қайсы бір адам қиыншылықтарға қабылып, мындайша дуа қылса, «О Аллах, бұл қиыншылықты жоқ қыл, анан ошоны күткөнүнө шунчалык сооп берилет». Жада қалса, ибадат қылуучылардың ибадатына анчалык сооп берилбейт. Абал дүйнө жагынан жакшы болбосо, сабыр менен убакыт өткөргөндөн кийин өз Раббисинин разылыгы менен разы болуп жүрүү керек. Жүрөк ээлери деп, кимдердин жүрөгүндө Аллахтын сүйүүсү болсо, кимдердин дили Аллахтын сүйүүсү менен бекем болсо, ошолорду жүрөк ээлери деп айтат. Ошол себептен кайсы бир кедей же күнөөкөр инсанды да төмөн көз караш менен карабаңыз. Ким билет, ошол кедей адам Аллах Тааланын алдында бай адамга караганда Аллахка жакыныраак. Ким билет, ошол күнөөкөр адам ушундай бир тобо кылат. Аллах аны күнөөлөрүн соопторго алмаштырып коет. Жалачылыкты кетирүү үчүн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам багыты. Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу сыртка чыктык. Менин колум пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам колуна тийип турат эле. Биз өтө бир кыйналган кишинин жанынан өттүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан сенин абалың кандай деп сурады. Жанагы киши айтты: "Оору жана колунда жоктук мени ушул абалга жеткирди." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен сага бир нече сөздөрдү айтамын. Ошолорду окуп жүрсөң, сенин ооруң жана колуңда жоктугун кетет. Ал булар: Бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол тарапка барып, аны жакшы абалда көрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кубангандыгын ага билдирди. Ал киши айтты: "Сиз мага бул сөздөрдү айткандан бери калтырбастан окуп жүрөм." Бул баян сиз эмнеге кыжалатсыз аталыштагы китептен баяндалды. Китептин автору Хакимул Уммат Ашраф Али Таханави, которгон Жалил уулу Мухаммад Адыл, аудиолоштурган Ихро медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин каналга катталыңыздар.